Assalamu алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Кейинки мезгилдерде байкап атасыздар, товарлардын баалары көтөрүлүп атат. Эмнеге? Налог саясатынын туура эместигинен. Электрондук, товардык, анан кийин транспорттук накладная деген киргиздиңиздер. Налог органы өзү даяр эмес экен. Адамдардын көпчүлүгү билбейт. Бул эми аткезчилик болбосун, товарлардын кайдан келип, кайда барганын билели деген ниет менен болуп атат да. Көпчүлүк адамдар налог органдарына өздөрүнүн товарлардын тизмелерин берип атыптыр. Коддорун киргизгиле деп. Налог органдары 1 ай, 2 айдан бери басып жатат. Базарларда соода токтоп калды азыр. Байкасаңыздар, товарооборот азайып кетти. Кимдин иш жүрүп атат? Глобус менен Фрунзенин иш жүрүп атат. Глобус менен Фрунзеге түшкөн акча чет өлкөгө чыгып кетет. Ушуну кантип билбей атабыз, түшүнбөй атабыз. А кичинекей дүкөндөр, базар деп жан баккандардын ишин токтотуп койду. Ошол накладная жок электронный деп. Бул эмне деген нерсе? Мисалы, базардан алып чыгып алып, жолдун боюнда бир карыган кемпир байвиче картошка сатчу эле. Ал кечинде барып, бир эле базада анык бар экен, ошо налоговый органдын веб-сайтына киргизиш керек экен. Мындай товар саттым, коду мындай. А кодун өздөрү киргизе албай атат. Жок дегенде налог органдары өздөрү даяр болуп туруп баштабайбы ошону элдин баарын кыйнабай. Азыр жумуш орун түзгөн ким болчу? Ошол бизнесмендер болчу. Майда чүйдө дүкөндөр жабылганы турат. А бая 8 миллиондон баштап обороттон 4% деген нерсе дагы деле өзгөрүлө элек. А инфляция кетип атат. Жок дегенде бир 16 миңге чыгарып койбойбу? Ошо кичинекей дүкөндөгүлөр элди багып атат. Кыргызстанда кала турган акчалар ошолор. А Глобус менен Фрунзенин жолун ачкан менен буга түшкөн акча чет өлкөгө кетип атат. Билесиңер, алардын ээлери башкалар. Ушул боюнча өкмөттүк сатка даярданып келишсинчи, эртең кечине бир тыянак кылсын, эл деле кыйнап эле береличи. Ушул максат эптеп эле бюджетти көбөйтөлү деп бизнесмендерди, ишкерлерди муунткандан не пайда? Чыгып кетет, бизнестерин жаап коет, жумуш орун кыскарат, налоговая база азаят, келип өзүбүзгө зыян. Ошону айтайын дедим. Рахмат.